Ош-Баткен жолунда, жолдун четинде ушунчалык көп машина турат азыркы учурда. Азыр Баткенге баруучу бир эле жол бар. Ушул жолдо эң чоң көпүрө бузулган. Апшы сайына курулган эски көпүрө 1961-жылы курулган. 28-июнда катуу жааган нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен сел келип үстөн ашып өткөн да. Ошонун негизинде бул жерде алып өтүп кеткен. 2 жума мурда башталган иштер. Бул курулуш иштери менен атайын подрядчы жол менен салып атабыз. Ошол компания уже өздүк кепилдигине алды ушул көпүрөктү бүтүрүп бергенге? Ооба, бул келишимге ылайык бекитилген графиктин негизинде иштеп атышат. Узуну 41 метр болгон, 2 пролеттуу 14 метр кенендикте көпүрө салынат. Качан бүтөт деп ойлойсуң ушул көпүрөктү? 31 августка чейин бүтөт деп атасыз. Ошол кандай? Буйруса ошого аракет кылып атабыз эми. Кызылкая шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягында сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы, Атажан Назимова Султанов. Бүгүн сиздерге азыр Ош-Баткендеги эң негизги жолдо бузулган көпүрөктү көрсөткөнү келдик. Бул азыр Баткенге баруучу бир эле жол бар. Ушул жолдо эң чоң көпүрөк бузулган. Кечеги селдин кесепетинен алдыңкы селде дагы бузулган болчу бул жер. Анда тазалап иштери менен убактылуу өткөрүп турган машиналарды. Азыр бүгүн мунусунда болсо дагы ошол убактылуу койгон көпүрөктөрдү алып кеткен. Сел азыр кайрадан дагы убактылуу коюп атат. Ал эми негизги көпүрөк 31 августта бүтөт экен. Ош-Баткендеги негизги чоң көпүрөк. Азыр болсо могул жердеги мамлекет кызматкерлери, жергиликтүү тургундар өзүнчө бир иштерди кылып жатышат. Ошол жерди биз сиздерге бир катар чагылдырып көрсөтөлү. Жана бул тарапта дагы тыгындыкты жараткан жолдун четинде чоң машиналар турат. Аларды дагы сиздерге чагылдырабыз. Канчалык деңгээлде чоң көпүрөк экенин жана маанилүү экенин ошол жолдогу эки четтеги тыгында турган машиналардан эле билсеңиздер болот. Демек, биз менен бирге болуңуздар. Биздин каналында көтөрүлүшүнө бир аз салым кошуп, лайк басып, каналга катталып койсоңуздар кубанычтабыз. Турган жер Нокот районунда Көкжар айылындагы Апшы сайына курулган эски көпүрө 1961-жылы курулган. Ошондон бери бул 2013-жылы баягы тийиштүү органдар тарабынан авариялык деп табылган. Анын негизинде 2019-жылы биз убактылуу эки көздүү темир бетон турбасы курулган. Андан бери 5 жыл өттү. Бирок быйыл мына 28-июнда катуу жааган нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен сел келип селдин алдында жанагы бактарактардын тамырлары, ар кандай чыгындылар турган оозун толуп калып үстөн ашып өткөн да. Ошонун негизинде бул жерде алып өтүп кеткен. Азыр кандай көпүрөк курайын деп атасыздар бул жерге азыр? Азыр бул жерге бизге чечилди. Эски көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө курулуштары башталды. Бул жерге, ошондо. Катландар казылып уже 2 жума мурда башталган иштер. Бул курулуш иштери менен атайын подрядчы жол менен салып атабыз.
ошол подрядчы компания тажрыйбасы жетет, техникалары жетиштүү, атайын сертификаттары жана тийиштүү документтери бар. Ошол компания уже өзү кепилдигине алды ушул бул көпүрөктү бүтүрүп бергенге? Ооба, бул келишимге ылайык бекитилген графиктин негизинде иштеп атышат. Буюрса 31 августка чейин бүткөрүп пайдаланууга беребиз деген үмүттө турабыз. Бирок бир себеп болуп атат. Мына андан бери бир 2-3 жолу сел келип, биздин курулуш иштерине бир канча тоскоолдуктар жаралып атат. Азыр кече күнү дагы катуу жааган жамгырдан сел келип, ушул кече бир жума болгон турбанын үстүнөн дагы суу ашып өтүп, Турбаларды баарын агызып кетти да кечеги алдыңкы койгондо сенде. Алдыңкы койгон бул эми убактылуу турбада буну кайра өрдүнө калына келтирип, азыр 3-4 сааттын ичинде движенияны беребиз. Техникалар жетиштүү, 3 экскаватор, 2 самосвал, бир погрузчик иштеп атат. Буюрса 3-4 сааттын ичинде жол ашып проезд беребиз. Анан мына курулуш иштерин улантып беребиз. Ошондой эски эле көпүрөнүн ордуна кайрадан дагы бир чоң көпүрө түшөт экен да ушунда? Көпүрөнүн ордуна жаңы долбоордун негизинде узуну 41 метр болгон 2 пролеттуу 14 метр кенендикте көпүрө салынат. Качан бүтөт деп ойлойсуң ушу көпүрөктү? Бул өкмөтүбүз тарабынан, министрлигибиз тарабынан финанс маселеси чечилген. Уже андан маселе жок. Бул азыр ушу көпүрөнүн көрүп атсаңыздар балкалары келди. 12 дана балкалар келип түштү. Андан тышкары подушкасына керектелген темир каркастар токулууда. Материалдардан жана башка техникалардан эч кандай мындай тартыштык жок. Тартыштык жок. 31 августка чейин бүтөт деп атасыз. Ошол кандай? Буюрса ошого аракет кылып атабыз. Эми аба ырайынын таасири гана тийгизбесе, бирок көргөзүлгөн мөөнөттө бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Азыр бул жерде техникалар жетиштүү, бир бригада иштеп атат. Мына сел азайып өз нугуна түшкөндө биз дагы жумушчуларды көбөйтөбүз. 2 бригада экисимен мен иштегенге өтөбүз да буюрса. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз ушул көпүрөктүн дал ушул иштери жүрүп жаткан жерге келдик азыр. Агабыздан бир аз ойлорун уктук. Буюрса, жакшы бир дуа кылып турсаңыздар, 31 августка чейин ушул көпүрөк дагы жаңы курулуп бүтүп калат экен. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азыр бул көпүрөк убактылуу эле коюлуп аткан кайрадан. Себеби бул жакта тыгындыкты жараткан машиналар абдан көп. Бул тарабында дагы машина аябай көп экен. Чоң жүк менен келген машиналар. Баткен Ош жолундагы эң негизги көпүрөктөрдүн бири ушул. Азыр убактылуу бул жол ачышат экен. 1-2 сааттын ичинде Кудай буйруса ачылып калат дейт. Андан нары дагы курулуу иштерин жүргүзүп 31 август күнгө чейин ошол наркы негизги көпүрөктү дагы бүтүрүшөт экен. Ошол сиздерге болуп жаткан иштерди сиздерге чагылдыралы. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул тарабына эми өтө албайбыз. Эгерде жол ачылган болсо өтөт элек. Нары жагындагы тыгындыкты жараткан машиналарды дагы сиздерге көрсөтмөкпүз. Көрөрмандар, ушул көпүрөктүн канчалык кадыры бар экени билинип турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушунча бир жолдун четинде чоң-чоң фуралар турат, жүк ташуучу машиналар. Ошо Баткенге бараткан машиналар ушулар да. Көпүрөктүн аркы бетинде Баткенден кайткан машиналар турат. Биз ал жагына өтө албадык. Бирок бул жагындагы ушунчалык көп машинаны мен сиздерге азыр көрсөтөйүн. Жеңил машиналар болсо бул жактан келатат. Могул жолду да тартып коелу. Ушул жолдон жеңил машиналар келатат. Алар объезд менен айланышып. Негизги бул чоң машиналар ал объездге чыга албайт экен. Себеби ал жака элди аралап өтүш керек бул машиналар. Анан көп эле оор жүгү менен кичинекей мындай бурумдардан өтө албайт. Ошондуктан бул Ош Баткен жолунда, жолдун четинде ушунчалык көп машина
турат азыркы учурда. Ал эми азыр болсо сиздерге ушул машиналарды көрсөтөлү. Жана бул көпүрөк канчалык деңгээлде кадыр баркы бар экенин көрдүңүздөр окшойт. Ушунчалык машинадан эле чоң көпүрөктүн бири. Баткенге өтүшү башка жол жок. Чоң машиналар өтүшү башка жол жок. Бир эле ушул жол бар. Ушул жолдогу чоң көпүрөктү жараксыз деп бир канча жыл алдын бер жаатынан берги жандан убактылуу жол салышкан эле. Жолду дагы азыр сел алып кетип, арадан бир 2-3 жыл өткөн, ал көпүрөктү алмаштырабыз дегенине. Азыр эми ушинтип суу алып кеткенден кийин ушунча машина, ушунча адамдар азыр күтүп отурат.